Mıydağımızda yazılgan. Birlik bu birlik. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, ушул жерде азыр сактап турабы же колдон ийип кетти. Чынчыда пайдаланып жатканы көп. Карыздыктын алып жатканы көп. Акыйкаттын алсынап жатканы. Булар өзбек экен го, а? Ошол барып көчүп барып отуруп калгандар да булар муну. Мейле бизде бир эле жашоочубуз да бердик. Кыргыздар гана. Мен тааныбайм неме аны кандай күн эмес. Тааныбайм мен аны. Мен түшүнүп атам. Азыр эч ким жок бул жерде. Тизме дагы жок. Салам достор, менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Биз бүгүн мынау президент туулу өскөн Каракулжа районунда турабыз. Бул жерде ушул форма 2 боюнча келдик. Көрсө, бул жерге 2000ден ашык адам Каракулжага келип форма 2 менен жаңадан ушу шайлоо үчүн каттоого отуруптур. Эми мунун ичинен биз байкап көргөндө ушу бизге түшкөн маалымат боюнча Хакимжан, Адилжан, Мансурахон дегенге окшогон башка улуттагы адамдар дагы келип катталыптыр. Эми Каракулжа негизи чылгый кыргыздар жашаган моно улут жашаган жер да. Эми ушул жерде кантип башка улуттар келип калды деген суроо болуп атат. Бул жерде бир чоң завод жок, же бир чоң бир трасса жок, же бир баягы бир шопурлар иштей турган, же болбосо бир өндүрүш жок, жалчыган. Азыр биз мынау аймактык шайлоо комиссиясына киребиз. Кирип ушул суроолорго жооп издеп чыгабыз. Биз менен болуңуздар. Жөн эле сурагым келет да, сиздин участкаңызда мынау жалаң кыргыздар жашайбы? Же башка улуттар? Кыргыздар жашайт, кыргыздар. Башка улут жок, жалаң эле кыргыздар. Бирок шайлоо участкаларында азыр башка улуттар дагы бар экен да. Башка улут. Мисалы өзбектөр мен аларды добуш бербесин дебейм, бериш керек, бирок качантан бери эмелер кыргыздар, каракулжалыктар. Мисалы мына Нариманов Улукбек деп ат коюп калган. Же болбосо Улпитжанов, Мавлянбек, Шахабидинов. Булар өзбек экен го, а? Бизде жок, таза өзүбүздө. Өзүңүздөрдө. Эртең Кийиш айткандай укурат. Эртең мисалы мен шайлоо участкаларын кыдырам деп турам да, ошондо Жок, бизде тизмеде жок, азыркындай аттар жок. азыркыдай жок. Жок. Мындай башка улуттардан жок. Жок, жок. Айрым шайлоо участоктарында бир кызыктай нерселер бар экен. Мисалы мына Ылай Тала участкасында дейт, Шакиржон Закиржонович дейт, Азимов дейт. Ушундай адамдар келип форма 2-де отуруп, жанагы каттоодон өтүптүр. Ылай талалыктар качантан бери өзбекче ат коюп калышкан. Закиржон. Ыдырыс, немеде бизде бир эле жашоочубуз да бердик. Кыргыздар гана. Мен билгенден, мен өзүм кеңеш айыл өкмөтүнүн болом. Аймак бу жерде аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсүмүн. Биз билгенден, мен билгенден, биз эмес, мен билгенден бундайлар нерсе жок. Бундайлар деме негизи тыгыш керек да. Бизде бир гана неме менен жашайбыз. Кыргыздар эле, мен каракулжалыктар айтат го, кыргыздар деп. Ошондой эле башка улуттар бизде жок. Жок болсо каяктан чыгып атат булар? Эми карагыла ошону. Мен айтып атам. Ондой деген кандай фамилиясын ким дейсиң? Мисалы мына Азимов Шакиржон Закиржонович дейт. Жок. Сиз аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы. Анан мен сизден бир суроом бар да. Мынау Ылай Тала деген шайлоо участкасында дейт. Мына Тажибоев, Мансурахон дегенге окшогондор жүрөт экен. Качантан бери Ылай Талалыктар бул Мансурахон деп ат коюп калды. Биз тааныбайбыз. Анын киши мага келген эмес. Сиздерде жок. Менде жок. Бирок сиздердин тизмеңиздерде бар да. Азыр ушуларды мына ачып көрсөк болобу? Эмненин тизмесинде? Шайлоочулардын тизмесинде. Шайлоочулардын тизмесинде. Форма 2 менен толтурулуп Оны участкалык шайлоо комиссиясына барып текшерели. Ошол жерде болсо. Сиздерге келди да. Келген жок, мага келген жок. Келбесе анда сиздер азыр канча шайлоочу бар экенин билбейсиздерби анда? Шайлоочу бар, мына бар, тизмебиз бар. Ооба. Ошол тизмени таркатып бердик. Ооба, ошол тизме боюнча азыр мунулордун телефон номерлары, кайсыл үйгө катталганы, эмне максат менен ошол жерде жүргөнү, бул бир өндүрүшкө келдиби, же бир мугалимдик кылып келдиби, же бир адиспи, же бир шопурбу, ошонусу бир келгендер мага катталбаса мен билбейм да, мага катталган эмес алар эч ким. Жок, мен Ким экенин билбейм аны.
Манзурахандын ким экенин билбейм. Макул, азыр сиз менден ушул нерсени уктуңуз. Мунун да сүрөттөрү менен турат. Демек, ушуну мыйзамдуу деп эсептейсизби же мыйзамсыз деп эсептейсизби? Мага келбесе мен эмне кылганын мен билбейм да азыр. Эгер тизимеде болсо мыйзамдуу. Жок, тизмеге кандай кирип калышы мыйзамдуубу сиздин оюңузда? Тизимеге. Мисалы мен ылый жактан бизден система администратор деген бар. Неме бизден иштейт. Саре деген бала. Ошол тизимелерди ошо түзөт. А тизиме боюнча мен жооп бербейм. Тизмеге демек сиздин атыңыздан кирип азыр. Же сиз менен ээрчип эле түшүп. Жок, мен тааныбайм неме аны кандай немесе. Тааныбайм мен аны. Жок, мен түшүнүп атам. Ошол тизмени бир көрсөтүп койбойсузбу бизге? Тизимени таркатып бергенбиз биз. Жок, сиздерде бар да баары бир. Бизде бар калбайбыз. Биз ошол жака таркатып бергенбиз. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасына таркатып бергенбиз. Тизме деген жөн эле кагаз да, аны копияласа ар жерде боло берет. Ал сиздерде бир копияланбайт. Бирден гана экземпляр берилет. Биз кол койдуруп акт түзүп анан беребиз аларга. Көрүнгөнүн алып кете бербейт да. Ооба. Ошону биз көрсөк болобу? Барып көргүлө, ошол жакта участкага бергенбиз биз. Участкаларга барабыз. Ал моноо жердегисин адрестерин башкаларын көрсөк болобу? Жок, андай сизге зиреге көрсөтө албайбыз. Эмне үчүн? Бул ЖКнын уруксаты менен гана болот. Жашыруун маалымат эмес да бул. Бирок алар силер байкап немесиңер алсаң көрүп сурасаңар мына барбы деп сурашыңар мүмкүн. Анан мынаны көрөбүз дегениңер бар. Азыр форма 2 боюнча канча форма 2 толтурулду билесизби ошону? Ошо системди билет. Ошолорго келип түшөт. Алда жокпу? Район боюнча канча? Жок, район боюнча ошо системдеге келип түшөт, арыздар ошо түшөт, ошол. Жок, азыр биз билебиз да, биз билебиз. Форма 2ни бир 500 миң адам толтуруптур. 500 миң адам азыр шайлоо мигрант болуп калды да. Ошонун ичинен Каракулжага канчасы келди билесизби? Канча адам форма 2 толтурду? Азыр туруптур, азыр өкөм, азыр. Мына. Көрүп ал. 48.070 жалпы шайлоочу. Сведения по форме поступило 2411. Обработано 2328. Разница 83. А сеники 5000 жок берди. Жок, 500 миң Кыргызстан боюнча деп атам. 500 миң. Болушу мүмкүн, бар участкаларда болушу Сиздерде мүмкүн. форма 2 боюнча 2411 шайлоочу ушу форма 2 боюнча катталыптыр да. Так, азыр биз мына Каракулжа районундагы Ылай Тала деген шайлоо участогуна келдик. Мына ушул участокто Матоморова Шайырхан районуна Азимов Шакиржон Закиржонович деген, Мирзаева Зиядахан, Улпиджанов Мавлянбек, Тажибаева Манзурахон, Нариманов Улукбек деген сыяктуу өзбек тектүү же тажик тектүү шайлоочулардын катталганын көрүп атабыз. Бизде бул боюнча маалымат бар. Ушуну кайсыл участокка мындай кимдин үйүнө катталды булар? Эмне себептен бул жерге катталды? Бул жерде иштейби, жашайбы? Ошону сурап көрөлүчү бир. Эч нерсе жок. Өзү шайлоо эрежеси боюнча тизмелер такталып бүткөндөн кийин мына 19-ында форма 2 деген нерсе токтотулган, каттоо. Демек, ошо 19-нан кийин тизмелер катталып, такталып бүткөн. Азыр эле мен мынау райондук шайлоо комиссиясынын төрагасына киргенде дагы айтып атат. Каракулжа районуна 2000ден ашык адам ошол форма 2 менен каттоого турду деп. Ошол жана мен айтып аткан Манзурахандар. Эми алардын тизмеси бүгүн 1 октябрь. 1 октябрда алардын тизмеси монтип шайлоо участоктарынын сыртына илинип туруш керек эле. Азыр эч ким жок бул жерде. Тизме дагы жок. Ылай Тала деген участок ушул да, Мына карасаңыз, Азимов Шакиржон дейт. Закиржонович дейт. Лекен бул. Ушу жерде мына добуш беремде форма 2 менен катталыптыр. Ушундай адамдар иштей турган бул жерде бир өндүрүш барбы, бир завод барбы? Мисалы мындан караң. Микенов Рахматилла дейт. Микенов Рахматилла бул жерде эле. Ооба, Мирзаева Зиядахан дейт. Абдуллаевна дейт. Бул участка чоңдой тааныбайм. Улпиджанов Мавлянбек Шахабидинович дейт. Каракулжактар качантан бери Шахабидин деп ат коюп калган. Жана эле өзбектер ал булар. Дагы караң мына. Тажибаева Манзурахан Кочкоровна дейт. Тажибаевалар бар, Тажибаевтар бар да. Манзурахан да кимде? Кочкоровна? Нариманов Улукбек Насырович дейт.
Анан жана Микенов Рахматулла деген Ол бар. ол бар. Мирзаев Хамидулло Нуруллаевич дейт. Göçün nemeler. Оринов Алишер Мойдинжанович дейт. Бұл ушу участка аймақ. Алинов Мухаммадамин Мухаммадалиевич дейт. Берге ушул Нурматов Шерзот Хамидович дейт. Нурматов Шухрат Хамидович дейт. Ушундай Каракулжактар качандан бери Хамидулла деп ат коюп койгансыздар дейм да. Шерзот, Ойбек деп. Форма 2 менен келсерек. Ошо форма 2 менен келгенге бул жерде бир себеп болуш керек го дейм да, мындай бир. Молжанды түшүнбөйт экенбиз биз. Анан бир нерсеге мен таң калып атам да. Мына жерде Каракулжага киргенден бери көбүнчө биримдиктин гана мындай алганда Асылбек Жээнбековдун гана сүрөттөрүн көрүп атам да. Башка партиялар жоктой, бир 17-16 партия катышып атат да. Ошолордун баннерлери жок. Азыр сиздер киргизбей атасыздарбы? Ошолордон сураш керек да бар. Не илбедиңер депчи. Жоон ошолор айтат. Биздин Же илбедик, илбей коюшту, же илдирбей койдуңуздар. Маселе ошо. Каракулжага эч кимди киргизбей атат, бийлик дешип атат да. билбейт эле. Урматтуу достор, мына азыр биз Каракулжадан чыктык. Каракулжаны бир катар аралап келдик. Биз албетте тетиги Алайкы өрөөнүнө чейин барган жокпуз, андан берирээктен кайттык. Ошол Ылай талаадан бери мунундун наркы жагында бүтүн Кыргызстандын болгону бир гана баннерин көрдүм. Ата Мекен партиясынын болгону бир 3-4 жерде баннерин көрдүм. Калган баннерлердин бардыгы жалаң биримдик деп турат. Бул жердеги ошол Каракулжаны аралап көргөн кишиде бул жерде бир эле биримдик деген партия талапкер болуп аткандай сезимди калтырат. Эгерде биз чындап эле ушундай шайлоо кыла турган болсок, анда баарына бирдей мүмкүнчүлүк болуш керек эле да. Болбосо, эгерде баарына бирдей мүмкүнчүлүктү бербесек, баарына бирдей шартты түзбөсөк, анда шайлоо кылуунун не кереги бар? Анда президент өзү эле каалаган адамын депутат кылып же өзү каалаган адамын каалаган партиясын алып келип отургузуп дайындап койсо деле боло берет го дейм да.